Аскар Акаев Кыргызстанга келдиби? Мурунку президент Аскар Акаев Кыргызстанга учуп келгенин бүгүн 14 декабрда өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча ал Москва-Бишкек рейси менен саат 4:40 уулу Илим менен бирге учуп келген. Акаев Кыргызстанга келгени тууралуу маалыматты анын айланасындагылар тастыкташты. Анын Бишкекке эмне себептен келгени азырынча белгисиз. Омикрон штаммынан көз жумган биринчи учур катталды. Улуу Британияда омикрон штаммы жугуп, бейтап каза болгон биринчи учур катталгандыгын өлкөнүн премьер-министри Борис Джонсон билдирди. Тилекке каршы омикрон штаммы жугуп, ооруканага жаткан учурлар байкала баштады. Андан бир бейтап көз жумду деп Улуу Британия өкмөтүнүн башчысы билдиргендигин Известия жазды. Буга чейин коронавирустун аталган вариантынан адам өлүмү болгондугу тууралуу маалымдалган эмес. Ал тирүү вакцина болушу мүмкүн деген версиялар айтылган. Гамалея адистери омикрон штаммына каршы вакциналар конструкциясын топтоду. Эске салсак, буга чейин 2021 жылдын 20 ноябрында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түштүк Африкадагы Ботсвана өлкөсүндөгү коронавирустун V11529 аттуу жаңы штаммы катталганын, анда патоген клеткаларды жугузуучу S-белоктун 32 мутациясы бар экендиги билдирген. Адистер аны грек алфавитинин 15 тамгасы менен омикрон деп атады. Окумуштуулардын айтымында, коронавирус геномундагы жаңы өзгөрүүлөрдүн көбү бул варианттын башкаларга жугуу жөндөмдүүлүгүн жана оорулардын эмдөөдөн өткөндөрдүн коргоочу антителолоруна туруктуулугун көрсөтүп турат. Деген менен акыркы жыйынтык чыгарууга эрте экенин айтылат. Алдын ала чыккан тыянактарга караганда, V11529 иммунитети абдан эле алсыз. Балким СПИД менен ооруган же ВИЧ жугузуп алган кишинин организминде өнүгүп калыптанган. 12 декабрда аталган штамдын 63 мамлекетке жайылып кеткени белгилүү болду. Эске салсак, Кыргызстанга 1 декабрдан тарта коронавирустун жок экендигин көрсөткөн анализ менен кире алышат. Бул штам азырынча Кыргызстандан чыга элек. Азия өнүктүрүү банкы Кыргыз өлкөсүнө $8 миллион бөлөт. Азия өнүктүрүү банкы жардам үчүн Кыргыз өлкөсүнө $8 миллион жардам бөлүүнү жактырды. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматынан маалымдашат. Каражат берүүнүн максаты кесиптик техникалык билим берүү системасындагы саясий чараларды аткаруунун натыйжаларын колдоо. Министрликтин алдындагы секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүш көндүмдөрү долбоорунун алкагында 16 саясий иш-аракет аткарылды.